Салам баарыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир даамдуу, оңой салаттардын бир түрү болмокчу. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар: бир даана чоң бадыраң. Албетте, азыктарды өзүңүзгө ылайыктап көбөйтүп алсаңыз болот. Мен алган азыктардан бүгүн 3 порция салат чыгат. Бадыраңды майда чарчы туурап алабыз. Ошондой эле краб таякчалары керек. 120 граммдай коштум. Болжол менен 7-8 таякча болот. Жана жумуртка керек. Жумуртканы сууга бышырабыз дагы, агы менен сарысын бөлүп, сарысын колдонбойбуз, агын гана майда чарчы туурап алабыз. Ошондой эле бизге сууга бышкан күрүч керек. Күрүчтү чачыратып бышырып алабыз. 200 граммдай. Бул бышкан күрүчтүн салмагы. Эми бардык азыктарды аралаштырып, күрүчтү, бадыраңды, ошондой эле консервадагы жүгөрү керек. 100 граммдай кошобуз. Краб таякчаларын салабыз. Жумуртканын агын. Ал эми көк чөптөрдөн укроп кошуп, бир аз кара мурч жана бир чымчым туз кошуп, 3 аш кашык майонез менен бардыгын жакшылап аралаштырабыз. Салат өзү аябагандай тоюмдуу болот, даамдуу, көрктүү жана жасалышы дагы эң эле жөнөкөй. Сөзсүз түрдө сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Жана каалооңузга жараша шакекченин ичине салып, же болбосо чыны менен мына ушинтип салып, көмкөрүп, андан кийин бетин жумуртканын сарысы менен жана укроп менен кооздоп койсок болот. Бул салатты көпчүлүк эле билсе керек. Биздин дагы менюбузда көптөн бери бар. Сүйүктүү салаттарыбыздын бири десек дагы болот. Бул биринчи варианты. Ушул эле салатты дагы бир жол менен, башкача жол менен жасап көрүүнү чечтим. Андыктан видеодон алыстабай туруңуздар. Бизге дал ошол эле азыктар керек. Биринчи вариантка бизге мисалы чачыраган күрүч керек болсо, экинчисине күрүчүңүз бир аз эзилип кетсе дагы эч нерсе болбойт, боло берет. Бир кашык майонез менен жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Алдына мына ушундай тамак аш үчүн колдонулган атайын пленканы 2-3 кабаттап алабыз дагы. Күрүчүбүздү салып, тегиздеп жайып алабыз. Эң негизгиси күрүч аябагандай бири-бирине жабышып, тапталып, тегиз жайылыш керек. Үстүн жакшылап баскылап, керек болсо колуңузду нымдап дагы үстүн баскылап чыксаңыз болот. Мында жумуртканын сарысын дагы колдонобуз. 2 жумуртканын сарысын сүргүчтүн майда көзүнөн өткөрүп, же болбосо вилка менен деле эзгилеп алсак болот. 3 аш кашык майонез менен экөөнү жакшылап аралаштырып алабыз. Эми күрүчтүн бетине тегиз майлап чыгабыз бардыгын. Четтеринен 1 сантиметр жеткирбей деле койсок болот. Ал эми башка азыктарды ичке узунунан туурап алабыз. Бадыраңды, краб таякчаларын, жумуртканын агын жана жүгөрүн дагы кошсок болот. Бардыгын ирети менен салып алдык. Эми этияттык менен эки четин бири-бирине каратып, жакшылап бекитип, ороп алабыз. Андан кийин жок дегенде 3-4 саатка муздаткычка салып коебуз.
Жакшылап муздап, бекемделип даяр болгон рулетти 8 бөлүккө бөлүп, өзүңүздүн фантазияңызга жараша тарелкага салып, кооздоп бере берсеңиз болот. Достор, мына ушинтип бүгүнкү видеобуз дагы аягына чыкты. Сизге кайсыл вариант көбүрөөк жакты, ал жөнүндө жазып койсоңуз болот. Жана видео жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар. Каналыма катталып, досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз дагы абдан пайдалуу болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.